Рахмат. Айтсаңыз, bir жылда жол кырсыгынан Кыргызстанда канча адам каза болот, жана анын канчасы жаш балдар? Сүйлөшкөнгө жана ремень тагынганга сиздер мүмкүнчүлүк берип атпайсыңарбы? Жарандарды эки бөлүп атасыңар. Жарандын 50 миң сомго сатып алып, караңгылатып айдаса, ал анда эмне жоопкерчилик тартылбай калабы берки штрафтар боюнчачы? Кеп ошондо болуп атпайбы? Рахмат. Адахан Кимсанбаевич туура айткандай, бүтүрүн да точкасын да азыр алмаштыра албайбыз бул мыйзамды. Урматтуу министр, мен өткөндө дагы комитетте да айтып келатам муну, экинчи окууда да айттым. Ушул тонировкаңарды туура эмесин алып келип атасыңар. Бул мен жекече оюм, мен бардыгына таң болбойм, конечно. Мен жекече оюм. Стенограмма үчүн дагы бир жолу айтып коеюн. Силер лучше. Мына жол коопсуздугунун башчылыгы да отурат бул жерде. Азамат мырза, силер лучше ушу ДТПны кыскартуунун жолун башка нарушениени издесеңер болмок. Эми, конечно, ар кимибиздин өзүбүздүн совестибизде ушул эгер тонировка менен себеби дегенде ошонун негизинде бир эки гана маселе менен сурандык. Бул мыйзам долбоорун кайра экинчи окууга кайтарыш керек. Көптөгөн биякта суроолорго жооп бере албай коюшту. Эң негизги бул 2015 жылы апрель айында так ушундай болгон бир маселе көтөрүшкөн жана жарандар ушул караңгылатууга каршы чыгышкан. Конституциялык палатага кайрылып, Конституциялык палатада чечим атайын чыккан. Бул нерсени жокко чыгаруу. Жана ушу 3-чү пунктунда так жазылып турат. Караңгылатуу бул жол кырсыктарын кескин түрдө көбөйтөт деп бул жерде сунуш бар. Ошо негизинде суранганбыз, жок дегенде Конституциялык реформалык комитетке жөнөтүп койгула, бир карап коюшсун деп. Экинчиден, бул жерде эмне кереги бар ушундай болгон норманы, тим более жаңы келаткан норманы ушул мыйзамдын алкагында кылып. Муну деген буга чейин практика жүзүндө ошол эле коопсуздук шаардала турган болсок, соцфонддун жанагы функциясын салыктык кызматка өткөрүү боюнча, мисалы, номерлери боюнча бүт бар токтомдун алкагында болгон. Ошондой эле токтомдун алкагында азыр байкап көргүлө, пробный кылып. Ана казынага менен аябай көп акча түшө баштаган болуп турган болсо, ошондон кийин ана мыйзамга сунуш бергиле, биз мыйзам колдоп берели. Жок деген жерибиз жок. Бирок азыр бүгүн тилекке каршы бул мыйзамдын артында биздин депутаттардын абери, депутаттардын аброю. Анан келип туруп ана мамлекет башчыбыз Садыр Нуркожоевич колун коет бул мыйзамга. Эртең эле азыр ушул караңгылаткан машина менен атышы болобу, же жол кырсыгы болобу, ошонун баары биздин өзүбүздүн аброюбузга тиет. Ошол себеп 10 секунд кошуп коюңуздар. Сиздерден бир чоң сураныч. Ошол эле министрликтин алкагында эле бир токтом чыгарып коюңуздар, токтомдун алкагында иштеп коюңуздар. Урматтуу Эмиль Эрикович, сиз айтып аткан Конституционный палатанын чечими боюнча аякта деген Конституционный палатага жарандар кайрылганда, ал деген мурунку административный кодекс бар болчу, Кодекс Кыргызской Республики об административной ответственности. Ошонун 228-чи беренесинде примечаниясы бар болчу. Ушул эле примечание калган азыр. Ошо примечание чыкканда, что эта норма не действует на автомашины спецназначения деп. Ошол норманы они опротестовали, что это неконституционный деп. Там решение Конституционной палаты, что она не противоречит Конституции деп чыккан. А сиз айтып аткан жанагы 3-чү пункты боюнча аякта деген лобовойдордун кошо жазылган да. Тонирование лобовых и боковых стекол. Биз азыр деген лобовойду алып салабыз, потому что основная 90% обзорности транспортных средств дает лобовое. Поэтому биякта лобовой жөнүндө жок бизде. А жанакы эме боюнча токтом менен киргизип коелук десек, бул деген мыйзамга жазылып калган, ошон үчүн мыйзамга өзгөртүү киргизиш керек. А буга чейин, жана сиз кечеги айттыңыз, 2006 жылкы министрдин буйругу боюнча, анда мыйзамда дагы, кодексте да мындай норма жок болчу, ошондуктан өкмөт ички иштер министрлигине укук берген. Өзлөрүңөр кимге бериш керек тандап алып деп. А ушул
Конституционный палатанын чечими чыккандан кийин 363 токтом менен 59 токтомго дагы өзгөрүү киргизип, жанакы 4 категориядан транспорттор эле калган да. Ошо ойдон калган. Андай оңой болсо биз законго бияка алып келбейт элек. Ошондуктан мыйзамга туура келиштирүү үчүн алып келип атабыз. Процедурный, үчүнчү микрофон. Сиздердин максат бул бюджет толтуруу деп атпайсыңарбы? Негизги максаты. Бюджетти караңгылап толтуруп атасыңар. А бирок ошол караңгылатылган унаанын ичиндеги отурган жарандар уюлдук телефон менен сүйлөшкөнгө жана ремень тагууга сиздер мүмкүнчүлүк берип атпайсыңарбы? Жарандарды эки бөлүп атасыңар. Жарандын 50 000 сомго сатып алып, караңгылатып айдаса, ал анда эмне жоопкерчилик тартылбай калабы берки штрафтар боюнчачы? Кеп ошондо болот атпайбы? Рахмат. Рахмат. Айтсаңыз, бир жылда жол кырсыгынан Кыргызстанда канча адам каза болот, жана анын канчасы жаш балдар? Урматтуу Жанарбек Кубанычбекович, былтыркы жылды карасак, былтыр 7437 жол унаа кырсыгы катталган Кыргызстандын аймактарында. Алардын кесепетинен 868 киши каза болуп, 11357 адам жаракат алган. Анын ичинен тилекке каршы 114 жаш өспүрүм каза болгон. Балдардын саны канча дедиңиз? 114. Урматтуу министрлер кабинети, урматтуу ички иштер министрлигинин өкүлдөрү. Өнүккөн өлкөлөрдө мен буга чейин дайым айтам, мына бир жылда 100дөн ашуун бала каза болот экен. Жаш балдар, тескерилер. Өнүккөн өлкөлөрдө бир баланын автокырсыктан каза болгону бул улуттук трагедия. Траур жарылайт. Бир бала жол кырсыктан каза болсо. Бизде 100 баланы биз ушу бир жылда автоавариядан жоготуп атсак. Мына силер алып келип аткан мыйзамыңар мен толук каршымын. Ким терезесин караңгылаткысы келет? Айылдагы дыйкандарбы? Портерлерине же жанагы Audi 100 машинесин караңгылатып алып күндөн коргонобу? Бүт жанагындай акчасы бар. Жол тандабастарды минген, Бишкек Ысык-Көл жөнүндө жанагындай көпкөн жаш балдар, ээсин тааныбай эсирген адамдар ошентип караңгылатып алып, жанагынтип айдап жүргүсү келет. Ошолор жол кырсыктын баарын ошолор кылып атат. Айнегин караңгылаткандан кийин мына Эмил Эрикич туура айтат. Телефондон сүйлөшөт, каалаганын кылат. Мына ушинтип бюджетке бир болгон каражат түшүрөт экенбиз да. Бул бир мектептин курулушу экен, мисалычы. Ошол каражат үчүн биз жүздөгөн өмүрлөрдүн кыйылышына себепкер болбошубуз керек. Ошон үчүн мына дагы бир жолу айтып коеюн, мына криминал муну эң көп пайдаланат. Бүт терезелерин караңгылатат. Бизде криминал жокпу? Криминалдыктар бүт бар да, мына мен деген аталыктарынан бары камасаңар, бир айга камадыңар, бары бош жүрүшөт. Ээн эркин. Атып кетүү, авария, мына Акпрести, Кактусту 24 жыл күндө ачып карагылачы. Күндө эң көп жаңылык авария болуп каза болду деген жаңылык. Бул бизге көнүмүш адат болуп калды. Кадимки катардагы нерседей эле кабыл алып калдык. Авария болуп каза болду деген жаңылыктычы. Эми ошонун баарын көрүп туруп, дагы терезелерди карап 10 секунд кошуп коюңуздар. Бул менин жеке пикирим. Мен өзүм каршы добуш берем. Рахмат. Рахмат, кийинки сөз Төлөбаев Балбак Зарлыковичте. Өкмөт бул мыйзам менен 3 миллиард сомдун тегерегинде акча табабыз деп атасыңар. Приблизительно. 3 миллиард сом, 30 миллион доллар деп атат, 100гө көбөйтсөк среднем 3 миллиард доллар болот. 3 миллиард сом болот. Бир жылда. Эми көбөйтүп кое берейин деп эмне болот атасыңар. Экинчиси Адахан Кимсанбаевич туура айткандай, үтүрүн да точкасын да азыр алмаштыра албайбыз бул мыйзамдын. Биз жөн эле пикирибизди айтып, формачандарды сагынып калыптырбыз, ошол оюбузду айтып атабыз. Төртүнчү мен жазылган себебим бул темадан тышкары урматтуу министр экономика сизди кармай эле айтам бир жумадан бери. Ысык-Көл өнүктүрүү фонду боюнча 5-6% бул туура эмес. Элди козгобогула. Эмне себептен 5-6% кылып атасыңар? Кат жүзүндө эле берип коюңуздар позицияңарды. Ушун эле өтүнүчүм. Рахмат, ишиңерге ийгилик. Рахмат, кийинки сөз Кургунбаев Улуу Жусупбекте.
Саламатсыздарбы? Менин суроом майынын башчысына. Сиз айтыңызчы, мурда 2016 жылдарга ушу тонировка боюнча катуу запрет коюлду, 2016-17 жылдары. Ошого чейинки статистика барбы сизде? ДТП канча болчу эле, аны снимать эткенден кийин айырмасы канча болду? Саламатсызбы? Албетте менде аякы 20 жылдын статистикасы бар. Ал 16 жылдан бери көрсөк, 2012-16 жылдар көрсөк, бияктан деген ушу жол унаа кырсыктарын каза болгондордун саны 1000ден ашык болчу. Мисалы 2011 жылы карасак 1018, андан кийин 1069, 2013 жылы 1220, ошондо 1000дин тегерегинде болуп жүргөн. Ушул 18 жылдан баштап, 16 жылдан баштап кичине саны азайган. Бирок деген бизден талдоо анализ көргөзөт, жол унаа кырсыктарынын 90-95% бул деген адамдык фактор. Ушу биздин айдоочулардын тажрыйбасы жоктугунан. Тонировканын айынан кече сөзүңүздү бөлүп койдум. Тонировканын айынан канча процент ошонун ДТПнын разницасы? Андай статистика жок, андай статистика жүргүзүлгөн эмес. Биздин да мамлекетте да, башка мамлекеттерде да андай статистика эметпейт. Тонировканын айынан деген статистика жок. Анткени деген бул жол унаа кырсыктар сөзсүз түрдө айдоочунун күнөөсү менен болот. Айдоочунун ошо жол эрежесин сактабаган үчүн, же катуураак айдаган үчүн, же ичип алып айдаган үчүн, же жол бербей, же карама каршы тилкеге чыккан үчүн болот да. Жок, андай статистика жок экенин мен билип турам. Сизде айырма болуш керек да, ошол жылы жана запрет болгондон баштап, катуу запрет болгондон баштап. Мурда билесиз да, кызыл корочка көтөргөндүн баардыгы эле тонировка кылып алган. МВД болобу, депутат болобу, башка прокурор болобу. Ошол катуу көзөмөлгө алынгандан баштап азыркы кезде айырмасы барбы ошонун ДТПнын? Ошону сурап атам мен. Мен сизге кыскача түшүндүрүп кетсем, 2011 жылга чейин жана административный кодекста мындай норма жок болчу. Тонировкага штраф деген жок болчу. Ошо 2011 жылы норма киргенден баштап биздин кызматкерлер ушул автоунааларга протокол түзүп баштады. Анан ушул кезде эле жанакы жогоруда айткан 59-токтом чыккан. Кимге уруксат, кимге болбойт деп. Ага чейин ошо 11 жылга чейин правилада бар болчу, бирок закондо протокол түзгөндө да штраф салып эмеспиз. 11 жылдан баштап салып баштадык. Учурдан пайдаланып кетип айтайын, урматтуу майынын башчысы, могул жанагы айдоочу күбөлүктү берерде бир катуураак көзөмөлгө алсак. Анча-мынча өзүбүз эле за рулем жүрүп атабыз, шаардачы өтө жол эрежесин бузгандар көп. 70-80% жана праволарды сатып алгандар. Ушунун кесепетинен чыгып атабыз деген ой келип атат жанагы статистикаңызчы. Андыктан ошол айдоочулук күбөлүктү бергенде экзамендерди аябай катуу күчөтүп, аябай катуу карашыңыздар керек. Анан кийин министр экономика баякы эсиме салып коюңузчу, ушу тонировкадан прогнозуңуздар кандай болуп атат? Так прогноз жок азыр ал боюнча. Негизи баасын азыр жумушчу топ иштеп чыгып атат. Бирок статистика боюнча жанагы орточо, мен жана айтып кеткем, өзгөчө сериядагы автоунаага коюлган номерлердин саны 10 миңдин 12 миңдин тегереги болуп атат да, орточо. Ошол болжол менен ошого теңештирип атабыз. Бирок азыр канча адамдар кааларын биз так айта албайбыз аны азыр. Анан да бир нерсе, эртең эгерде бул мыйзам өтүп калган болсо, ошол прогноздун жарымы бесплатный болуп, депутаттар, МВДнын өкүлдөрү, прокурорлор, ГКМБлар бесплатный тонировка кылып жүрбөшүнө кепилдик барбы анан кийин? Акча төлөбөй эле тонировка кылып алышып, корочка көтөргөндүн бардыгы. Буга негизи коомчулуктан да көзөмөл болот катуу. Анткени биздин мыйзамда жанагы көзөмөл ошол коомчулукка да коюлуп атат. Карчек системасына киргенден кийин атайын жана QR код иштелип чыгат. Ошол алдыңкы айнегине жабыштырылат. Эгерде андай түздөн түз бюджеттен төлөмдү төлөп туруп уруксатын албаса,
ага айып пул салынат. Айып пулдун дагы азыр көлөмү кескин түрдө өсүп атат. Анан мына өкмөттүн өкүлүнө сиздерге да айтарым. Биз Кыргызстанда машиналардын эскилиги жете баштады. Жана мурункудай кылып 10 секунд кошуп бериңиз. оңрулду жана базаны жаңылатпасак болбойт. Жана таможня союзга киргенден бери машиналардын эскилиги аша баштады. Мурда мындан бир 7-8 жыл мурда жарандарыбыз жаңы машиналарды айдап, свежий машиналарды айдап жыргап калды эле. Рахмат, урматтуу депутаттар, ортого чыкпасаңыздар, сиз болсо өз убактыңызда сүйлөп, анан кийин да ортого чыгып, башка депутаттардын убактысын кармап атасыз, алып атасыз. Бири-бирибизди сыйлайлы да. 6-чы микрофон процедурный. Мен кечиресиздер. Мен позициямды айткан болчумун. Мен ушу балбак ийниме айтып коеюн деп атам да. Биз азыр үтүр точкасын алмаштырабыз деген оюбуз жок. Мен ошол өзүмдүн позициямды айттым. Анан ошо менин позициямды колдоп берип коюңуздар. Мен каршымын деп айтып атам. Ошону гана айтып коеюн дедим. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Примов Улан Бердибаевичте. Рахмат, Жамиле Кубанычбековна, саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Аталган мыйзам долбоор 3-чү окууда. Буга чейин биздин комитет 1-2 окууда колдоп берди. Азыр 3-чү окууда дагы колдоп, мына биздин астыбызга чыгарып атат. Урматтуу депутаттар, чындыгында талаш тартышмасы эле көп. Бирок эң негизгиси биздин укук органдары адилеттүү, так иштеп ушул мыйзамдын аткарылышын, ушул тонировканын мыйзамынын аткарылышын так көзөмөлдөсө, жогоруда сиз айтылгандар, урматтуу депутаттар айткан кемчиликтериңиздерге жол бербей, жалпы коомчулук, жалпы эл, тиешелүү структуралар көзөмөлдөсө, мен ойлоймун, буну биз колдонсок болот. Ошон үчүн мен чакырып кетем, урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоорун колдоп берели. Себеби дегенде кабинет министров атайын сунуштап, бул мыйзам долбоорун эми талаш тартыштуу маселе, бирөө айтат акча толтуруш үчүн дейт, бирөө биздин жарандарыбыздын ден соолугу, баардыгы бизге керек бүгүнкү күнү, урматтуу депутаттар. Ошон үчүн мен сиздерди, урматтуу коллегалар, чакырып кетем, эми 3-чү окууда ушуну Жамиле Кубанычбековна добуш менен эле чечсек, андан кийин мен ушу бир жолу сунуш берип кетейин, аталган мыйзам долбооруна суроого жана талкууга чейип коюңузду суранып кетем. Рахмат. Рахмат.